Assalamu алейкум, коллегалар. Коллегалар деп айтпады отқан болчумун, бир комментарий түшкөн. Кесиптештер деп айт дейт. Мен сиздерден сурайын деп турам, оюңуздарды жазып коюңуздарчы. Неге биз коллегалар деп айтсак болбойт? Башка тармактарда эле банк болобу, башка мамлекеттик жумуштар болобу, айыл чарбасы дагы ошолордун деңгээлинде эле жумуш болуш керек да. Ошол себептен коллега деген сөз абдан жакшы сөз. Оюңуздарды жазыңыздар. Кайсы комментарий көп лайк топтосо, ошондой кайрылайын. Ушул каналды ачканыма толук 3 жыл болуптур. Мен фермерде. Анан башынан бери көрүп келе жатсаңыздар, жакшы билесиздер. Эксперимент катары чоңойткон болчумун эки музоону. Бирөөсү большой, бирөөсү сулуу. Башынан бери көргөндөр аттарын да жакшы билишет. Сулуу тууп берди. Абдан жакшы уй болду. Эксперимент кандай болду? Кандай жыйынтыкка келдик? Ошону сиздер менен бөлүшөйүн деп турам. Абдан сүйүнгөм, сулуу тууганда анан сүйүнгөнүм, жакшы сүттүү уй болуп кеткенине сүйүндүм да. Себеби дегенде тукум аралашпаган, өзүнүн эле кыргыз уй баласы лотерея катары кетет экен. Жакшы тукумдуу уйлардыкындай эле сүттүү уй кылып күтүп алсак болот да биз дагычы. Көрөлү эмесе. Эй, Боря! Мына ушундай жерде оттошот. Азыр чөп кургап кетип, саска киргизип койдук. Бул жердин чөбү өсүп калыптыр жакшы. Көптөн бери мал жейлек болчу. Сууну издейли, каякта жүрөт. Мына сулук каякта жүрөт. Мына көрүүчүлөр ушундай уй болуп чоңоюп берди. Достор, мына 3 жыл күттүк. Ушул жыйынтыкка келдик. Негизи мал багууда сабыр керек. Күткөн негизи аябай оор. Мен алып келген симменталдарга деле 3 жыл болду да. Былтыр төлүм берип баштады. Анан букасы болсо мына уйлардын артынан куалап жүрөт. 3 ургачы болчу. Актады, күттүк. Бирок ошолорго тийбей чоңойтуш үчүн дагы башка дагы финансы булактары керектелет да. Мисалы, көп жазып калышат. Россиядан иштегендер пул жөнөтүп, бул жердеги туугандары, үй бүлөсү малдарын көбөйтүп атат да. Ошол сыяктуу болсо жакшы болот да. Малдарга тийбейсиң, көбөйөт. Ушундай жыйынтыгын берет да. Баягы успешный успех болуп калбасын дегенде, үй бүлөдө башка дагы кишилер иштеп, малга тийбей көбөйүшүнө салым кылышса абдан жакшы болот да. Бул нерсени айта кетиш керек, белгилей кетиш керек. Коллегалар, азыр кечки саан, сулууну сайылды деп турабыз. Сиздерге канча литр кечинде чыкканын көрсөтөйүн деп турам. Бидондун ичин ачып, карап, текшерип, анан процессти саган процесстин аягына чейин көрсөтүп, кеспейчи видеону. Ошентип көрсөтөлү да, ичин ачпайсың. Мыначы бош, жаңы эле сүттөрдү төктүк. Жалгыз эле суу калды, башка уйларды саап бүттүк. Эми азыр сууну сайлы. Видеону түрдүрүп коем, бат-баттан болуш үчүн. Анткени сиздер күтүп таскаңыздар чыгып кетпесин. Эмесе кетти.
саап бүттүк. Канам коясың, койсаң. 2 литрлік идиш. Ошол идишке коюп, канча литр чыкканын текшерели. Канча болду? 5 литр болуп турат. Ошондо ровно 5 литр чыгыптыр. Бул кечки сан, эртең менен болсо 6 литр берген. Азыр 11 литр сүт берип атат да. Коллегалар ошондо мындай болду да, баштаганда 15 литр менен баштаган болчу. Кана ошондо 1 айдай 15 литр берди. Андан кийин жаан жабай чөп кургап кетпедиби? Ошо маалда 2 литрди сразу чүрүп салды. Анан азыр болсо 11 литр берип атыптыр да, ошондо 4 литр сүттү ылдыйлатып салды да. Себеби дегенде көпчүлүк багуу ыкмасы менен айтып жатам да, мен жанагындай чоң чарбалардыкындай сарайдан чыгарбай багуу системасы менен айткан жокмун. Жайытта багуу ыкмасы менен айтып жатам да. Анан жайытта баккандын баягы жолу кандай болот? Себеби дегенде пик, мисалы сүт бергендин эң чокусу ошол жашыл чөптүн чыгышы болот 2-3 ай. Ошол маалда сүттү жакшы берет. Андан кийин климаттык шарттарга жараша, эгерде чөп кургап кетсе, күн жаба койсо, жаан жабайчы, ошол убактарда дароо тыштап салат да. 2-3 литрди ыргытышы мүмкүн, балким ошол суудай 4 литрди тыштап коюшум мүмкүн. Көп суроолор боло берет. Кайсы тукум жакшы, тоого кайсы мал жүрөт депчи. Бул өзү суроо негизи туура эмес. Мына мен көп жерди карап, эки жакты кыдырып, анан ушундай да ой келет экен. Симментал жакшыбы же галштин жакшыбы же ала тообу же швейцпи депчи. Ушундай суроолор өзү туура эмес нерсе экен да. Бул нерсени тукум деп баштасак, демек биз аларга эң биринчи кезекте шарт түзүп беришибиз керек да. Галштин багасыңбы? Шарт. Тоют базасы 1 жылга чейин. Сарайдан чыгарбай багуу ыкмасы. Бокста мойнунан байлабай багуу ыкмасы, бош жүрүү ыкмасы. Ошол нерселерди түзгөндөн кийин анан галштин, анан швейц деп сүйлөсөк болот экен да. Деги эле бизде таза, таптаза документтер менен малдар аз, чоң эле чарбаларда болот экен. Калган уйлардын баары көбүнчөсү эле аргындашылган, швейц уруктандырылган, галштин уруктандырылган. Анан мына 5-муун, 4-муунга жеткендер бар экен, тазарып келатат, азыртадан башталып келатат да. Анан ала тоо же бул жакшыбы же тиги жакшыбы деген нерсеге биз азыр келе элекпиз. Биз азыр уйларды жакшы бакканды үйрөнгөн жерге келип отурабыз да, эң башына. Ана ошол жерден баштап уйду кантип багабыз, кантебиз, тоюттарын кантип даярдайбыз. Мына ошолорду үйрөнүп, кантип чоңойтобуз. Ушуларга келип баштап, анан акырындан, анан ала тоо жакшы экен, анан швейц жакшы экен деген
нерсеге жетебиз да. Азыр биз болсо тээдик алыс жакта Европада жүргөн кишилердей эле рассуждение кылып атабыз да. Жанагы суроого жооп бердей турган болсоңуздар, кайсы тукум жакшы болот деген. Өзүң чоңойткон уй жакшы болот. Өзүң чоңойткон уй жакшы деп жооп бермекчимин. Мен уйларды алып келдим. 150-170 тегереги. Бирок алардын жанында эң жакшы көргөн уйум бул сулуу. Сулууну жакшы көрөм да, аларга караганда. Сулуу жакшы да. Инстаграмда ушундай көп суроолор келет эмеспи? Мына жооп бердим деп ойлойм. Өзүңүздөр чоңойтуңуздар. Өзүңүздөр жакшы бир уй ургачы торпок туп берсе, ошону чоңойтуп, жасалма уруктандырып же жакшы бука кошуп, андан кийин туп берсе, мына ошол уй жакшы. Ал уйга эч Швейцариядан келген дагы швецтен келе албайт. Бул эми лотерея экен да. Белгисиз сүт болобу же болбойбу. Бирок канчалык жакшы багып, жакшыраак чоңойтуп, жакшы бука кошуп, эң негизгиси жакшы чоңойтсок, сүттү болуп беришине мүмкүнлүк көбүрөөк болот да кичинечи. Анан бул сүттүү болду, большой болсо сүттүү болбой калды. Ал 10 литрге деле жеткен жок. Мунун потенциалы жакшы болду. 15 литр менен баштады. Азыр болсо эми биздин багуу шартына жараша дароо азайтып салды. Ошол себептен баккандан дагы таасир этет. Анткени эгерде биздики чоң чарбалардыкындай мүмкүнчүлүк болгондо, чыгарбай багуу ыкмасы менен бакканда сарайданчы, анда 15 литрин сактап, ошол боюнча билбейм, бир 4-5 ай балким бермек ошол сүттү. Бирок көпчүлүк көрүүчүлөр, Кыргызстандын региондору, айылдар көпчүлүк жайыт жолу менен багат уйларын. Анан ошол себептен аларга дагы жакшы керек болот да. Мына бекем өзүбүздүн уйларды деле аракет жасап, сүттү уй кылып алсак болот. Болбойт деген нерсе эмес. Анан биз качып атпайбыз баарыбыз элечи. Эгерде сүт берүүчү генетикасы болсо, код болсо, сүт берет деген жанагындай породалар, галштин, швецтер, мисалы симменталдар эки жактан алып келип атпайбыз, кымбат багач, анан сүт бербейт экен депчи. Биз болсо аларды жайытка айдап үйүп атпайбызбы? Жайытка айдап үйгенде эки жака көп басат, энергия кетет. Келгенде дагы жайыт менен эле кылат да, жем беришпейт. Жанагы витаминдерди бербейт, туз күн сайын албайт. Фосфор, кальций, ошонун баарын, натрий болсо тузда болуп атат. Анан ошолорду жакшы бербей эле, анан сүт бербейт экен деп чечимге келип калып атпайбызбы? Анан өзүбүздөн да багуу шарттардан ошол себептен айтаарым, шашпаңыздар, күтүңүздөр. Бул негизи бат эле боло калчу нерсе эмес. Мына 3 жылга чукул убакыт кетти. Каналымдын көрүүчүлөрү баягы башынан баштап көргөндөр билет. Сулуу кандай муз эле, мындай эле кунажын, кичинекей эле кунажындын баласы болчу. Мынакей көрүп келсеңиздер, ушул убакка чейин 3 жыл бою көрдүңүздөр. Эксперимент кандай болду? Бул менен мен айтарым сиздерге көрсөтөйүн дедим да. Кандай болот, эмне болот, бүт баарын башынан аягына чейин көрсөтүп, мына ушундай болду деп айтып берип отурам азыр. Негизи шашпаңыздар, эң негизиси. Айыл чарбада, фермерлик иште шашпаш керек экен. Мен дагы негизи абдан шашам, шашмамын. Бирок тажрыйба көрсөтөт экен, шашпай күткөндү билиш керек экен да. Себеби дегенде бул көп убакытка созулчу иш экен. Чыдаш керек, чыдамкайлыкта керек экен бул нерседе. Мисалы, музоо туулуп, анан кайра ал музоо, ургач музоону айтып жатам да. Кайра ал музоо чоңоюп, уй болуп, кайра музоо алып келгичекти 3 жылдай убакыт кетет. Бул негизи билинбеген менен башка тармакта аябай эле көп убакыт, башка
чөйрөдө мисалы иш алып барам десеңиз, бирок айыл чарбада төл алып келип, анан киреше алып келиш үчүн ушунча убакыт кетет да. Негизи бул эксперимент баягы карапайым бизге окшогон көпчүлүк ошолорго ылайыкталган болчу да. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле дагы бир уй. Бул экинчи тут, кыргыз уй, эчтеке тукум жок. Былтыр 10 литр сүт менен баштаган болчу. Быйыл дароо 18 литр сүткө чыгып берди. 18 литрге чейин жетти да. 2 ай ошондой 18 литр сүттү алдык мына ушундан. Ошол уйдан. Жап-жалпак уй. Бою дагы өтө чоң эмес. Болгону кечирээк букадан чыккан, 2 жашка толук чыгып туруп анан букадан качкан болчу да. Анан ушундай сүттүү уй болуп калды. Бул эксперимент болгон эмес. Муну жайлоого жиберген болчубуз. Анан туугандан кийин өзү ушундай сүттүү уй болуп чыкты. Сулуунун баласы мына ушул симиндал экен. Конкретный торпок 1,5 айлык экен да. Мен жаңы эле карадым. Эркек. Сулуунун баласы. Борянын баласы да бул. Борядан түшкөн. Тиги дагы мунун байкеси да. Тиги болсо борянын копиясы. Кыргыз уйдан түшкөн, көк уйдан. Музоолор болсо мына ушундай чоңоюп атат. Канча айлык деп ойлойсуздар ушул буканы? Музоолор боюнча эмки видеолордо сиздерге тартып көрсөтмөкчүмүн. Кандай кылып чоңойтуп атабыз? Быйыл буюрса чоңоюулар абдан жакшы, сонун чоңоюп атышат. Мисалы өзүбүздөгү уйлардын баарын алмаштырып бүт порода кылып салсак, порода кымбат да, тукум малы кымбат болот. Анан биздин 3 уй биригип араң 1 уй келет. Азыркы учурда да уйлардын баары кымбаттап кетти. Өзүбүздүн уйларды алмаштырып кураганда артка кетебиз да. Ошол себептен музоолорун эле, ургачы музоолорун жакшы чоңойтконго аракет жасайлы. Мисалы сиз саап жүргөн сан уйларыңыз бар. Ошолорду жакшы чоңойтуп, жакшы уй кылып алсак болот да, күтүп. Эгерде күтөм десеңиз, жок күтпөйм, бат-баттан болсун десеңиз, акчам көп десеңиз, анда Россиядан, башка чет өлкөдөн, Европадан да жакшы уйлар келип атат. Анда ошолордон алып баштай берсеңиз болот. Бирок тажрыйба керек да. Уйду дагы ал уйларды алганда дагы мисалы көп сүттүү уйлардын ар кандай оорулар болот. Мастит деген нерсе бар. Ооруп калат, сүт бербей калат, эмчеги шишип кетет, анан бир түрлүү оорулар бар да. Биз деле сүттү мына сүткө өтүп атканыбызга ушул таптан баштап эле өтүп атабыз да. Буюрса акырындан баштап, анан бул көп убакытты алчу нерсе. Шашпай ушул багыт менен кете беребиз. Чогуу үйрөнөбүз. Үйрөнгөн нерселерди мына ушинтип колдон келишинче көрсөткөнгө аракет жасап жатам. Кандай шартта ошол литрлерди берип жатат. Мына эртең менен кечке чейин оттойт. Саат 8-де чыгып кетет, кечинде 6-да келет. Басып жүргөн радиус болсо 5-6 километр. Кошунан уйлар менен 3-4 сарайдын уйлары кошулуп калат кээде. Ошолор менен чогуу оттоп, анан кечинде барып калат. Эртең менен кечинде жем жейт. 3-4 килограммга чукул арпа жем. Колубузда эмне болсо ошол жем да. Азыр арпа түгөнүп калды, улпак жеп атышат. Анан жанагы эле витамин, минерал комплекси, туз, анан кормовый мел, ошолор менен ушундай шартта берип жатат да. Эгерде шарттарыбыз чоң чарбалардыкындай чыгарбай багуу шарты менен болсо, тоют 24 саат алдында турса, ошол берилген 15 литрди балким азайтпайт болчу. Анткени булар басканга дагы энергиясын берип жатышат, анан ысык таасир берип жатат, чөптүн азайышы дагы. Ошол факторлор бар да, анан биз тукум уйларын алып келип алып, сүт бербейт экен деп ушун талак айдап анан нааразы болуп атпайбызбы? Эң биринчи каталарыбыздын бири ошол да. Мына өзүбүздүн уйларды жакшы чоңойтконду билсек, бакканды билсек, булардан дагы 10 литрден кем эмес сүт алганга
мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Видео жакса сиздерден лайк, каналга катталыңыздар. Көп сүйлөдүм негизи бул видеодо, анан ушул убакка чейин көрүп келсеңиздер, аягына чейин көрүп келсеңиздер, жакшы маалымат болду го деп ойлонуп жатам. Муну болсо ар бир видеодо айтам. Себеби дегенде статистиканы карасам, YouTube'дун статистикасы бар да, творческая студия деген. Көбүнчөсү 3,5 минутта, орточо 4 минутага жетпейт. Ошончо эле көрөт экен да, бат-баттан түрдүрүп кеткен. Себеби дегенде башка дагы контент көбөйүп кетти. Шоу тармак аябай көбөйүп атат, анан элдерди көбүнчө өзүнө тартып кеткен ошол тармак болуп эсептелинет. Анткени ал жакта эмоция көп. Мындай бизге окшогон көп сүйлөгөн кишилерди элдер деле жактыра бербейт. Ошол себептен көрүп келсеңиздер, анда сиздерге пайдалуу болду деген ишеничтемин. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.